Гүлшан эже, вообще адамдын сознаниясы өсүп, аң сезими өсүп, бирок вибрациясы төмөн болушу мүмкүнбү? Не должно быть. Да? Ну, например, адамда пониманиясы бар, анан бирок жизненный ситуациясы, жанагындай психосоматикасы деген нерселер болбойбу? Болушу мүмкүн, анткени стараться ошо психосоматика болбош керек да. Анткени эгер баягы тревога дейбинчи, баягы коркунуч нерселер, сомнение, потерянность, өзүн өзү таппаган нерселер мүмкүн төмөндөтүшү мүмкүн. Все-таки болот, Болушу мүмкүн. Азыр вообще карама каршы маалыматтар көп болуп атат да, интернеттерде дагычы. Например, айтат, ойгонуп аткан адамда баягы коркунуч болушу мүмкүн, тревога болушу мүмкүн дейт. Тамакты аппетит табити тартпай калышы мүмкүн дейт. Же болбосо аябай тамакты аябай көп жеп башташы мүмкүн дейт да. Эми ушуну кантип айырмалаш керек? Адам ошо ачылып атабы же вибрациясы түшүп кеткенби? Негизи азыр бул процесс сугубо индивидуальный да. Ар бирөөдө персонально, индивидуально ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Азыр мүмкүн кетип баратып бирдемкени кылышым керек эле деп ой менен кетип баратып, унутуп калышы мүмкүн. Оорулар пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок оорулар, как правило, это показатель төмөн вибрация менен низкочастотный болуп аткан. Ошол болуп атат да. Низкая частота. Ну, эсин баарын алып салса, анда эч кандай проблема болбойт. Азыркы убакта ушул энергиялар түшүп атканда бир адамдар көтөрө албай жатат, бир адамдар көтөрүп атат. Демек, эгер адам ооруп аткан болсо, анын вибрациясы төмөн деп түшүнүшүбүз керек, Болот түшүнгөнгө. Бирок анын баарын өзгөртсө болот. Ойго өзгөрүлсө, мамиле өзгөрүлсө, анан айтып атпайдымбы, халява жашоо. Ал баары азыр жеңил эле, оңой эле кетет. Единственное, ошол нерсени түшүнүп, баягы осознанно караш керек да. кабыл алышыбыз керек. Кабыл алыш керек. Эгер ушундай ситуациялар болуп атса, демек ойлонуп караш керек. Эмне үчүн ошол ситуация болуп атат? Эмне үчүн оору пайда болуп калды? Демек, ар бир оорунун причинасы бар да. Ошону түшүнүшү, ошону как бы тазаласа, ошондо ал нерсенин баары кетип баштайт. Кантип тазалаш керек? Сөзсүз ошо ойду караш керек, ситуацияны караш керек. Анткени биз многомерность деп өткөндөн кийин ситуацияны биз мурун кандай көрчүбүз? Түз линия менен, түптүз эле, көзүмүздүн алысында эмне бар болсо ошону эле көрүп. Азыркы болсо ошо причинаны эмне үчүн кандай караш керек? Бул причина, бул себеп эмне үчүн, вернее, бул окуя эмне үчүн болду? Ким күнөөлүү? Анткени эгер башка жагын караганда, бир ситуацияда эч качан бирөө күнөөлүү болбойт. Дайыма экөө күнөөлүү болот. То есть конфликт жөнүндө болбойт. А бул ситуациялар это есть конфликт. Ошол конфликтти алыш керек. Эгер ал алынбаса, анда оору пайда болот, мамилелер бузулат. Жумушта туугандар менен, баскан турган жериңде, даже маршрутка менен отурганда, жолдо кетип баратып, түздөн түз эч кандай вроде тиешеги жок, а баары ошо ситуациялар боло берет. Ошондо адам өзүнө суроо бериш керек. Эмне үчүн ушундай болот? Эмне мен туура эмес кылып атам? Ошонун баарын түшүнгөндөн кийин мында өзү менен өзү бул нерсе кетип баштайт. Мен эмнени сездим деңиз, эгерде адамдын, например, түшүнүгү бар болсо, азыркы түшүп аткан энергиялар боюнча, өзгөрүүлөр боюнча түшүнүгү бар болуп туруп, бирок адамдын ичинде таарыныч аябай көп болсо, вибрациясы көтөрүлбөйт экен да. Пока ошо таарынычтарын тазаламайынча. Тазалаш керек, сөзсүз тазалаш керек. Это и есть работа по роду и карма. Азыр негизи карма жок десе деле болот, бирок эгер осознанный мамиле болсо ошого. Жок, ошол карма жок болду дегенде, ошо илгерки карманын баары жок болуп кеттиби же азыркы күндө карма пайда болбойбу? Пайда болбойт. А бирок мурунку кармаларыбыз бар да. Мурунку кармаларды тазаласа болот. Просто ой менен. Ошолорду демек тазалашыбыз керек, Ошондой практикадан айтып койбойсузбу көрүүчүлөрүбүзгө? Баягы кечирим эле практика, кечиримдүү
башка бирөөнү кечиргенге оңой, Мгм. бирок өзүңдү кечиргенге оңой эмес да. Ошол нерсе Биз эң сложный, эң татаал нерсе ошол да. Анткени башка бирөөнүн макул все болду, мен таарынбайм, кете бер, болуптур, аман эле бол деп айтып коебуз, бирок ичиндеги баягы күтүлгөн нерсе аткарылбагандан кийин адам таарынып калат. Ошол таарынычты жойганга татаал болуп атат да. биз бирөөгө таарынганыбызды билебиз, бирок өзүбүзгө өзүбүз таарынганыбызды сезбейбиз деле да. Сезилбейт ооба. Ошон үчүн кыйын болуп атат да. Анан бирок азыркы өтүп аткан доордо же азыркы переходдо деп берейинчи, эгер адам ошонун баарын туура түшүнсө, баягы көз карашы өзгөрүлүп атат да. Көз карашы өзгөрүлүп, ошол ситуацияны бияк бетинен да караса, бияктан бетинен да караса, ситуацияны так көрө алат да. Ким күнөөлүү, эмне үчүн күнөөлүү, эмне үчүн мен таарынып калдым деген суроого жооп болуп калат да. Өзүбүзгө таарынганыбызды кантип билебиз? Ошол проработка кылып, таарынычтардын баарын кетирип баштагандан кийин, кечиримдүү болуп баштагандан кийин, анан ушунун баары түшүнүк өзү менен өзү келет да. Сонун. Рахмат Гүлшен эже. Анан кийин биз, например, адамдар менен күнүгө эле сүйлөшүп жолугуп атпайбызбы? Ошондо кайсыл адамдын кайсы жыштыкта жашап атканыбызды кантип айырмалайбыз? Айырмаласа болобу адам менен сүйлөшкөндө? Именно кайсы жыштыктан же негизи деген суроону, ал биринчи билиш керек, өзүң кайсы жыштыкта отурганыңды. Ошон үчүн тактатып атам да ошол суроонучу. Анткени эгер вибрацияң төмөн болсо, частота низкая, оюң таза эмес, анда жаныңа келген адамдардын баары сени менен конфликт болушат. Эгер сен өйдөрөөк чыксаң, мамилең баарына рахат, жакшы ой менен, жакшы бата менен, жакшы мамиле менен түзүлүп атса, келген адамдарың да жакшы, именно сага жакшы жооп менен, жакшы мамиле менен келет да. Кайсы вибрацияда болсо дагы, то есть конфликтный ситуация болбойт. Конфликтная ситуация болот. Как правило, азыркы убакытта получается высокочастотный, төмөн частотный болгон адам кабыл албайт, сөзсүз урушуп баштайт. Высокочастотный бурулуп басып кетип калат. Точно. Как правило, высокочастотный адам ошонун баарын түшүнгөн. Эми раз ушундай критерийге өтүп кеткенден кийин мындай конфликт кылып, бирөө менен урушуп, бирөө менен баягы отношениянын баарын түзгөнгө каалабайт. Эгерде ушул конфликт создавать этип аткан киши биздин жакын туугандарыбыз болсочу, анда кандай кылабыз? Андай болуп атпайбы? Ар бир эле адамдын үй бүлөсүндө болуп атса керек? Эгер кечирим деген практиканы өткөрсө, андай адамдар азаят и в поле уже көп көрүнбөй калат да. Эгерде өзүбүздүн үй бүлөбүздөн өзүбүздүн жакын адамдар ушинтип кечке чейин конфликтовать этип атса, алар менен деле ошондой сезилет. Демек, мындай нерсе бар да, бул высокочастотный адамдар деп койсом болот, баягы Кудайга жаккан адамдар, кыргыз тилинде если айтсам. То есть оберегаемый высшими силами. Ал адамды таарынтканга болбойт. Эгер ал кишиге конфликт жасасаң, ал киши өзү эчтеке кылбайт. Бирок башка күчтөр дей берейинчи, алар келип же алып кетет убактылуу, же таптакыр ошол чектен өтүп кетсең, таптакыр алып кете беришет. То есть смерть. Демек, просто зависит от того, персонально, индивидуально адам кандай өзүн кабыл алып атат, сезип атат, кылган иштери кандай болуп атат. Эми бул сиз айтып аткан адамдар өтө жогорку вибрацияда статусу чоң адамдар болсо керек да. Жок, азыр баары эле ошондой болот. Азыр түшүнүп келет, мына сентябрдан баштап
энергиялар аябай катуу келип атат. Эгер ойгонгон адам болсо, вибрация жогору болсо, уже көзгө бар көрүнүп түшүнүктүү нерселер болот. Сон ушуну дагы улантабыз. Гүлшан эже, чоң рахмат сизге. Сүйүү, мээрим, ыраазычылык.